Мен Искендер Кадыркуловду абдан эле жакшы тааныйм, абдан сыйлаган инсан, көкбөрүгө күйгөн инсан. Жаман деп ал кишини айта албайм. Балкимдир анын келиши менен балкимдир дагы бир көкбөрү федерациясында дагы бир балкимдир дагы жылдыштар болуп кетет. Бирок бүт бизде Кыргызстанда биз өзүбүздүн отчетностубуз бар, мындайча айтканда бүт өзүбүздүн законодательный нормативный актылар бар, правовой актылар. Ошого бекитилген кандай съезд өтүш керек, кандай эрежелер менен өтүш керек деп аякта баары жазылган. Биздин өзүбүздүн устабызда жазылган. Анан кийин ошол жака келген биздин көп көкбөрүчүлөр Жыргал Саматовду жумуштан алабыз деген сөз турган эмес башынан. Башынан турган сөз Астанага эми үчүн барбайбыз. Биринчиси, экинчиси Саудия Аравиясына кетип аткан көкбөрүчүлөр саны боюнча кандай барып туруп ошону экинчи вопрос коюлган. Үчүнчүсү Нооруз майрамын кандай өткөзөбүз. Тиякта бизде высший лига, первый лигага азыр бөлүнүп баштаганбыз. Ошону кайсы Ноорузда высший лиганы ойнотобузбу же первый лиганы Нооруз майрамын ойнотобуз деп ошол 3 вопрос менен келген. Ошондуктан көп ошол жакта болгон көкбөрүчүлөр таң калышты. Эмне себептен ушу Жыргалбек Саматовду алабыз деген вопрос коюлуп атат. Анткени силер бизди ал вопрос менен чакырган эмессиңер деп ошол жакта абдан жанжал болуп кетти. Ошол себептен ошол жакта олтурган бир 60-70 эле көкбөрүчү бар экенбиз. Биз көлдөн 6-9 келип турбуз. Бирок тиякта кээ бирлер член федерация эмес экен, биздин көлдүн бир-экинде көкбөрүчү жакшы экен. Талай экөөбүз эле келдик. Ошон үчүн биздин квотада болгон жок, түшүнүксүз болуп калды. Сиз мыйзамдуу ойлойсузбу? Мен ойлойм бүгүнкү күнү өткөн съезд бул мыйзамдуу эмес.